Анарбай Нышанов 30 жылдан ашуун зергерчилик менен алектенет. Анын колунан жасалган таберик буюмдарды кыргыз элине белгилүү инсандардан тартып, коңшу мамлекеттен ажоолоруна чейин алып кеткен. Ал дээрлик жалаң кыргыз алтын күмүшүнөн улуттук колориттеги зергер буюмдарды жасайт. Биздин баягы Умай энебиз бар, Умай энебиздин оюусу ошол кыргыздын эзимдайлык кыргыздар ай оюга байда. Мына башка улуттарды биздин немелерди колдонот. Мына орустардын көп церковь немелеринде көрсөңөр биздин оюлар бар. Биз кыргыздар 5-6 кылымда белгилүү экенбиз. Ошол маалда Енисей кыргыздары, Алтай кыргыздары ушул темирчилик, зергерчилик өздөштүрүп келген. Илгертен эле ата-бабаларыбыз зергерчилик менен алектенгендиктен бул улуу өнөр калган. Аны Анарбай Нышанов шакирттери менен кошо эл ичинде кенен жайылткысы келет. Анткени кыргыз зергер буюмдары өзүнчө баалуулук, башкалардыкынан түркүн оюлары, гүлдөрү менен өзгөчө. Күмүш металы менен бааланбайт, ал жумушу менен бааланат да. Канчалык ошол усталар, зергерлер канчалык узорду ошол жасап канча көрүлсө, ошончолук анын баасы өйдө болот да. Алтын болсо, ал өзүнүн металы менен бааланат да. Өлкөдө зергер чыгарганда эле ири ишкана жок, чакан гана цехтер бар. Мындан улам Кыргызстан бул багытта мүмкүнчүлүгүн толук өлчөмдө колдонбой жатат деп билдиришет зергерчилик менен алектенген ишкерлер. Страна добывает драгоценные металлы, добывает в достаточно большом объеме. Кыргызстан баалуу металлдарды ири көлөмдө өндүрөт, бирок аны жетиштүү деңгээлде кайра иштетпей жатат. Буга биринчи кезекте биздин өндүрүштүн чет өлкөнүн кирип жаткан товарларына атаандаш боло албай жатканы себеп. Ошол эле учурда биздин рыноктогу баа саясаты да артка тартууда. Сырттан кирип жаткан товарга караганда өлкө ичинде өндүрүлгөн зергер буюмдардын баасын ылдыйлатышыбыз керек. До государства. Кыргызстан жыл сайын орто эсеп менен 16-17 тоннадай алтын, 5 тоннадай күмүш өндүрөт. Бирок ата мекендик зергерлер анын 2-3% гана иштетишет. Кутман Маматазимов, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.